Кыргызстан. Жека, кыргыздын ырчы барына кандай карайсың? Ким жагат? Эми билбейм, кандай карамак элем. Мага эми Майкл Джексон болсо. Баса, өткөндө Арсен жанды үнү менен концерт бербедиби? Жанды үнү менен дейсиң? Ани жансыз да болот. Эми башкалар кандай карама менен ырдап атса, ал өзүнүн ыры менен ырдады, сонун болот. Айтып кетпес. Билбейм мен, аларды көп деле уга бербейм. Ой, Арсенди тааныбайсыңбы? Жок, эми бир отуруп, мындай, не знаю, чай ичип отурсак бир жөн эле тааным деп айтам. Атап тааныбайм, конечно. Эми ырларын укпасаң, таң калыштуу. Күндөр жаңыраттырды айтып эле. Ой, күндөр жаңырат Атабек кылдайт. Өзүн ал балачы, өзүнүн стили бар, өзүнүн стили. Көрсөң ким эле? Стиль деген билбейм, карачы, скорость менен келе атканын карабайсыңбы? Саламатсызбы, моя кызматкери Турабекова. Саламатчылык. Эмне анча шашып? Турачын поездар шашып бараттым эле, концерт. Шашып атасыз, жол эрежелерин бузуп атасыңар, газды тимеле тееп алып турсуз го. Кечигип атам чоңуз, турачын поез. Кайрымдуулук концерт эле. Бул жана кырчы да. Кайсы жана? Арсенби? Айтып атпайбы, жана куралчы коюп, дүрүдүм деп ырдайт го. Эй, дурдон кылбагылачы. Документтериңизди бериңиз, сүйлөшөлү анан кийин. Техпаспорт, права. Чоңуз турачын поез, аябай шашып атам. Балдар көрөт атат. Чокоев Куралбек дейт. Туура түшүнөм, бирок билесиз да, мен азыр жумуштамын. Жумуш учурунда мен эч нерсе кыла албайм. Туура эле түшүнүп атам, бирок түшүңүз, протокол түзөлү. Бул жерден деле башкача сүйлөшүп коелучу, аябай шашып атат. Эл күтүп атат, балдар күтүп атат. Башкача болсо башкача, түшүңүз. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. You want me change my whole life through that. Nothing's gonna change my love for you. Азамат. Эми анда жакшырда айткенсиз сен. Куралбек, сиз ремень тагылбай калбадыңызбы? Ошон үчүн Саройдун деген ыр бар го, ошодон бир сабырдап өткөнсүз. Саройдун гана салкын ай тосунан, сагызган гана учат изосунан, санама гана албай издесем, кантейин таба албай койдум Рахмат. Азамат. Кармаңыз. Эми эмкиде жол эрежелерин бузбай жүрүңүз. Сүйлөштүкпү? Кете бериңиз, Азамат. Бир нерсе, мен куралмын, Азамат эмес. Салам достор, бул N-Channel Soyun каналындагы жаңы долбоор. Бул берүүдө биз мекендештерибиздин билимин, логикасын жана интеллектин текшермекчибиз. Анда эмесе кеттик. Саламатсызбы? Биздин алгачкы сурообуз Алипени ким жазган? Мен жалып болсом болуш керек. Шенал Арабаев. Чыңгыз Айтматов. Юсуп Асаган. Алипени Тыныштан жазган. Арабаев. Арабаев болуш керек. Омар. Арулугун калса эч ким түшүнбөй. Мирбек Атабеков. Жүрөктү эздиңби? Алипени Бекбоев жазган болуш керек. Бекборбиев? Бекбоев. Это математика. Кубаталиев. Рыспаев. Арабаев Рыспаев болуш керек. Алипени автору. Айтыңызчы, Чыңгыз хан менен Ормон хан кайсыл жерде жана эмне талашып салгылашкан? Кыз талашып болуш керек. Алар деген эме жер талашып, мындай десек, мындай өзүнүн мамлекеттерин, элдерин талашып. Жер талашып. Тагыраак айтканда кайсы жерди талашты эле? Бишкек шаарынын. Чыңгыз хан менен Ормон хан талашкан эмес. Чыңгыз хан бул Монголиядан чыккан батыр. Ормон хан Кыргызстандан чыккан батыр. Жер талашкан.
Тагыраак айтканда кайсы жерди талашкан? Монголдордун жерлерин талашкан. Жер? Тагыраак айтканда кайсы жерди талашкан? Кыргызстан. Чыңгыз хан Монголдун ханы, Кыргыз. Ормон хан болсо, Ормон ханына төрөлгөн. Ал экөө Нарын областынын Кочкор районунда. Ормонхан деген жер демек Нарында Кочкор районунда экен, э? Ооба. Азаматсың. Жобуң туура сен географиядан 5 алып жүргөн окшойсуң, э? 6 алчым байке. Чыңгыз хан менен Ормон хан салгылашкан эмес да. Тарыхта Эмне себептен? Ал тарыхта жок да, экөө эки башка кылымда жашаганда. Ceylon чайы кайсыл чыгармада эскерилет? Ceylon жөнүндө эме телевизор реклама. Рекламада, э? Азаматсыз туура. Ой. Мен чайга жокку да, чай деле ичпейт экен. Жана кофе ичесиң. Рекламадан низкий экен ал. Нур чай болуш. Нур чайы. Туура. Нур чай. Нур чайы. Өзүр сорпу ичкенде, жакшы монту жегенде, ошондой гана эскерилет да. Омар Хаямдын чыгармасында эскерилет. Селон чайын. Эрте келген турналарда. Ошонун Тоо балдары деген. Гүлсүн Мамашева спорттун кайсыл түрү боюнча Олимпиада чемпиону болгон? Оор атлетика боюнча. Оор атлетика, штанга көтөргөн, э? Азаматсың туура. Футболдон. Футболдон достор. Гүлсүн Шакеева отур. Кайсылы? Так, Жеңил атлетика. жеңил. Жеңил атлетика. Может, хоккей боюнча. Хоккей боюнча улуттук курамада. Гүлсүн Мамашева өрчү да. спорт mesela ырчы болуш керек. Коньки. Коньки, э? Сиз өзүңүз коньки тебе аласызбы? Да. Гимнастика болуш керек. Гимнастика. Би боюнча болуш керек. Би боюнча, э? Аракты ким ойлоп тапкан? Арак окшогон бирөө ойлоп тапкан. Арак окшогон, э? Сен көргөнсүңбү аны? Жок. Байгазиев. Ким эле? Байгазиев. Байгазиев. Аракты шайтандар ойлоп тапкан да. Азаматсыз. Аракты ким ойлоп тапкан? Адам өзү ойлоп тапкан. Аракты. Чыңгыз хан да койсун. Чыңгыз хан, э? Аракты деген Кытайлар беле? Биринчи арак ушу Кытайда пайда болсо керек. Кытайда пайда болсо керек. Аракты алкыласман. Аракты Распутин. Аракты адамдар ойлоп тапты да. Аракты билбейм, франц бирөөлөр таппаса билбейм аны. Аракты ичип көргөн. Сөзсүз ичип көргөндөр билиш керек аракты ким ойлоп тапкан. Жок, мас болуп баш ооругандар билет. Я тебя уважаю, с днем рождения. Шайтан. Шайтан, э? Я это директор. Арак бул, скорее всего, орустар ойлоп тапкан. Орустар тагыраак айтканда кимиси орустардын? Так, нет, эме ким? Гитлер, э? Гитлер ойлоп тапкан, э? Жок. Император, как же его звали? Пётр Первый. Петр Первый. Кайсы жаныбар так уктабайт? Суу ичинде жаныбар, балык. Балык, дагы. Акула. Ат уктабайт. Жылан уктабайт. Жылан уктабайт, э? Түнү менен одноклассники деп отурат. Тө. Пил. Үкү.
Балық. Şu sıronda balıklar uktayt ekan. Балыктар уктабайт, күнү менен алар уктабай эмне кылат? Gözünü açıp süzüp duruşat. Gözünü açıp alıp süzüp duruşat. Жакшы, сиздин оюңуз чагын? Şu balıklar uktayt, алар көз жабылбайт болуш керек. Волк, думаю. Волк, Ал түнү менен уктабай эмне дискотекага барабы, кайка барат? Нет, эми коёндорду карап дегенде түнү менен. Погоди! Лошара! Изилдөөчүлөр дүйнөдө эң бийик чокку деп Эверест чоккусун тапкан. Айтыңызчы, изилдөөчүлөр тапканча кайсы чокку эң бийик чокку эле? Жеңиш чокусу. Кыргызстандык эле. Алай 49. Жеңиш чокусу. Гималай. Süleyman Toğuz çok Гималай. Bizim Terşan Toğuz dele bilem ben. Terşan деген туккан билем. This my shit. All the girls stomp your feet like this. Тяншан тоз. Few times you've been around that track, so it's not just gonna. Pik Победы, ой, Тантенгри. Хан Теңри. Аябай географияны мыкты окуп турсуз. Сизге чоң рахмат. Хан Теңри чокусу достор. Туура. Рене Декарт кайсы өлкөнүн президенти? Белоруссиянын. Индия. Бразилия. Япониянын. Amerikan. Американы. Качан шайланды Американ президенти болуп? 2015. 2015. Быйыл эле шайланды Рене Декарт Американын жаңы президенти достор. Великобритания. Великая Британия президенти. Al prezident emas, al aktör da. Актер. Кайсы кинолорго катышкан? Titanic'ti bilen bile. Титаникте башкы ролдо Рене Декарт катышкан. Ошол бош кет. Никогда не отпущу. Биздин эң алгачкы сурообуз. Ата Точ кандай суроолорго жооп берет? Кийимемне. Кийимемне. Кийимимне. Кимдер эмнелер? Кимдер эмнелер? Баягылар, тигилери. Ооба. Ата Точ заттын атын билдирген суроого жооп берет. Kimemne? Кимемне? 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 Туура, сиздин оюңузча. Кийимимне мен деле ушул. Кайсы өлкөдө 50 миллион маймыл жашайт? Африкада. Австралия. Америкада. Менин оюмча Индияда ошол. Маймыл Африкада. Afrika. Менин оюмча деле Африкада. Анткени Африка жуңгул болуп саналат. Ал жакта жаныбарлар көп деп эсептеймин. Менин оюмча деле Африкада. Африка. Аянты боюнча эң чоң өлкө кайсыл? Россия эме? Россия? Россия точно же ойлонуп көрөсүңбү? Россияга? Индия. Россия. Америка. Америка. Kırgızstan. 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 Кыргызстан. География жагынан карасак, анда Россия болуп саналат бул. Эң чоң өлкө. Китай. Китай. Россия Федерация. Тангенстин досу. Катангенс. 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 Тангенстин досу? Катангенс. Katangens. Катангенс. Катангенс. Ой, Катангенс. 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 Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында биринчи мугалимдин аты ким болгон? Жамиля. Жамиля. Нургазы. Нургазы, фамилиясы Саралаев. Саралаев. Seyit bile. Сейит, фамилиясы Мырзахматов. Мырзахматов. Мырзахматов, туура? Сейит Мырзахматов болот. Düşön. Düşön. Düşün. Атом деген эмне?
Кандай? Атом деген эмне? Кандай? Мара катсар. Атом деген эмне? Кандай? Атом деген эмне? Молекула. Молекула. Атом мындай адамдардын аттары го. Кандай? Химиялык зат болуш керек. Молекула. Өтпөдүк беле. Каяктан өттүңүз? Химияда. Демек атом деген эмне экен? Майда бөлүкчө. Someone I'm a doom, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is ricocheting off of me and it'll. Азаматсыз, сиз неңизчи? Молекуладан турат. Молекуладан неден турчу эле? Someone I'm a doom, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman. 1916-жылы үркүндө кыргыздар каяка катышкан? Кытайга. 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 Кытайга катышкан. Кытайга катышкан. Кытайга. Улуу Кытайга. Канат Бегалиевдин кайсы ырларын билесиңер? Сүйүү керемет деген. Канат Бегалиев ырчык эмми? Ким ырчы болсо ким анан? Ошо бильярдчы да. Бильярд, Бильярд боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону. Мен сүйсөм да сен сүйбөйсүң. Тумарым. Тумарым дегендер, Тумарым. Тумарым. Ырчы эмесин ким анда? Ал спортчу. Спортчу кандай спорт? Эркин күрөш. Күрөш. Эркин күрөш азаматсыздар. Ысык көлдүн ортосунда эмне бар? Суу бар. Тере. Булут. Булут бар, кара булут бар. Көк. Көк булут, азаматсыздар. Сен оюңча? Суу бар. Суу бар. Ысык көлдүн ортосунда тере барбы? Суу бар. Гөл бар. Көл бар. Кандай көл бар? Кадимкидей эле гөл. Галилео Галилей кайсы киного тартылган? Галилео Галилей. Бир аз подсказка берип өтөйүн, анын колунан жип чыгат, анан Человек-паук. Человек-паук. Азаматсың туура, сен оюңча? Человек-паук. Азаматсың туура. Джекпот. Форсаж. Форсажбы? Форсаж. Терминатор. Терминатор 3-чү часть не? На. Көрөптүрмүн мен 3-чү часть. Кайл Рис, Ты знаешь, кто я? мы ждем тебя последние лет 10. Мы. Терминатор. Рад познакомиться. Я учу его не выделяться. Мы над этим работаем. Я ждал тебя. Нужно от него избавиться! Я вернусь. Что? Кыргыз Республикасынын гимнин да билесиңерби? Жок, кырдай албайбыз, билебиз, бирок кырдай албайбыз. Эмнеге кырдай албайсыздар? Жөнөкөй ырларды эле англис ырларды да атпайсыздарбы? Эмне гимн ырдай албайсыздар? Жок, жок, бул жерде туруп ырдаш биз үчүн неудобный. Чынында. Демек, сиздер үчүн гимнди ырдаш бул мындай унизительно, э? Жок, кандай эмес. Жөн эле ырдайбыз, просто билбейт деп ойлогула, билебиз киминде. Сиз айта берели анда. Мейли айтыңыз. Сен өзүң эле айтып кой анда. Ак мөңгүлүү, асказолор, талар. Эли биздин жаны менен барабар. Сансыз кылым алатосун мекендеп, сактап келди биздин ата баба.
Сопли текли налево, сопли текли направо, сопли текли вниз, сопли текли вверх. Ассаламу алейкум. Жеңиш аянтын билесиздер. Өчпө сот бар го. Ал жакта адамдар негизи эмне кылышат? Жаңы үйлөнгөн жаш жубайлар гүл коюшат, сүрөккө түшөт, кээде парад болот, кээде жылынса болот. А кээде тамак бышырса болот. Тамак. Тактап айтканда картошка куйкалап, анан жумуртка куурса болот. Керек болсо фотограф бала в шоке. Лайфхак. Эгерде көчөдө баратып курсагың ачса, анда 2 картошка табасың, анан өчпө сотко барасың. Негизи айланасын карасаңар, үйлөнүү тойдун гулянкасы болуп атыптыр. Сып айтпак. Анан закуска керек болуп, Кайдасың сен ашыгын, сен издедиң жашыдым. же болсо бул эки баланын тойго кошумча акчасы жок. Анан кафеге жетпей эле той алалы дегендегиси. Көрүнүп турат эми негизи баа, тамаша иретинде кылышыптырдечи. Керек болсо байкуштарды издеп атышат деп да уккам да. Бирок ошентсе деле неге бышырышы мүмкүн? Мелдеше кеткен болуш керек. Жок, булар деген негизи поварлар да. Жакынкы жердеги кафелердин ашпозчулары. Анан ашканада баягы плиткаларда орун жок болуп, анан заказ көп болгондуктан чыга калып бу жерден кууруп бышырып атышат. Жок, бул деген жанагы еда на вынос деген бар го. Же болсо повар на час. Байке, азыр заказыңыз даяр болот. Күтө туруңуз, Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин өнөктөш болгон IPD Обозова эжекеске ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушундай сонундаки кыргыздын чыган инсандарынын элеси түшүрүлгөн футболкаларды так ошол IPD Обозова эжекебиз жасайт. Достор, скакалка дегенди билесиңер да. Спортчулар секирет го жанагы. Кытайда ошол скакалка менен секирген боюнча таймаштар бар экен. Тыпылдашат эле, тыпылдашат. Автомат. Санаганга жетишпейсиң, санаганга. Чуркап бараккандай да. Секирип аткан жигиттин кыймылдарын карасаңар, азыркы биздин чиновниктердей. Вроде жакшы эле иштеп атат, бирок жылыш жок. Ордунан жылбайт. Бул жерге мындай ситуация болсо жакшы болмок. Ай балам, келчи, белимди тебелеп койчу. Булар Кытайлар, Демек жанагы Mortal Kombat'тагы Liu Kang өзүнүн жанагы тепкенин ушул жерден үйрөнгөн. Буларга хулиган балдар тийишсе өлдү окшойт. Тиги айланып аткандардын дагы жаны тынбайт экен ай. Эмнеге салыштырдым айтайынбы? Меле бытыратат да, бытыратат. Акча санап аткандай. Уй сап аткандай. Же болсо жанагы үстөл тенниси, пинг-понг ойноп аткандай. Менимче булар утулуп калышса, бири-бирин ушинтип сабашат. Шаарда негизи троллейбус менен жүргөн аябай жакшы. Ичи кенен, тыгылыш эмес. Айтып коем, троллейбус жакшы. Батпай калсаң, артына жармаш калсаң болот. Үстүнө чыгып алсаң болот. Жок, булар дагы негизи шоупурлар. Кийинки сменада иштешет. Анан убара болбой жармашып алышты. Сменасы келгенде түшүп иштей башташат. Же бул троллейбустун шоупуру тиги эки баланы жалдап алган. Кээде троллейбустун жана эки мүйүзү зымдан чыгып кетет го. Ошо чыгып кеткенде тиги эки бала түшүп анан ордуна коюп коюшат да. Үстүндөгүсүн байкасаңар, өзүнчө эле шеф отуруп алган. Так, стоп. Булар деген жанагы өчпө соттун жанындагы картошка бышыргандар. Жада калса жол кириге акчасы жок турбайбы? Тойлор. Баягы эле тойлордо болгон окуя. Жини менен билип атат, жини менен. Прям бугун чыгар. Балким бул кызды апасы же атасы тойго 15 мүнөткө эле жиберген. Анан ошо 15 мүнөттүн ичинде батыраак бийлеп алайын деп келди. Бул кызга
ушулар же өлө жагат, же болсо өлө жаман көрөт. А балким бул той ээси. Тойго келген коноктордун кошумчаларын санап алып, анан көп болгонун билип, жыргап бийлеп атат. Байкасаңар, бир жакта турган кыз жакшынакай эле турат. А тиги бийлеп аткан кыз ошол жакшынакай турган кызга атырылып аткандай да. Разборка же батыл. Братишка, ой, сестричка, билесиң мен киммин? Ойланайын. Мен сени солго чайкап, оңго чайкап, тытып таштайм. Би менен жарышасыңбы, я? Ай, туугандар, энергетикти азыраак ичсеңер боло. Кийинки видео интернетте көптөн бери жүрөт. Мен силерге дагы көптөн бери көрсөтө албай жүргөм. Other way around. As Greg runs in, we realise this could get dangerous. Кенгуру итти кармап алыптыр, Ал эми кожоюну болуш керек. Итин көздөй баратат. Other way around. As Greg runs in, we realise this could get dangerous. Кенгуру эмнеге кармап алышы мүмкүн? Ушу ит бир нерсе кылып койгон болуш керек да. Кенгурунун огородуна кирип кеткен, же болсо кенгурунун үйүнө кирип жашап алган. Эми кармап алганын карасаңар, жанагы кишилердей эле. Жанагы борчиктер жамбашка чабарда мойнунан кармайт го. Так эле ошондой. Байкап турсаңар, азыр кожоюну барып итин бошотот. Анан Let it go, dogs, let's go. Now the dog's coming. Көрдүңөрбү? Муну деген хук справа деп коет. Хыдыш. Let it go, dogs, let's go. Кенгуру азыр жеңил нокдаунда. Жок эми тиги бала барып неге чабыйды дейм да. Жөн эле тап берип коркутуп койсо болбойбу? Демек, бул биринчи жол эмес. Буга чейин ушинтип көп эле жолу кармалчу да кенгуручу. Let it go, let it go, let it go. Же болсо кенгуру тиги итти сүйүп калган. Иттин кожоюну экөөнүн мамилесине каршы. Эми итти башка бирөөгө берем деп аткан болуш керек, балким кудалашып койгон. Жаным, экөөбүз качып кетпейлиби алыс жерлерге? Кожоюн көрсө өлдүк дебедим беле, мына келатат. Же болсо окуя таптакыр башкача болгон. Эмне мен итимди кучактап алгансың? Байке өзү биринчи баштабадыбы? Кой бер. Байке өзү тийишти биринчи. Кой бер деп атам. Мына. Бир айтканда угуп калбайсыңбы? Кыдыш. Байке өзү тийишкен. Бас үйгө сен. Бас дейм. Кенгуру жиинди, эшекке минди. Бер келчи. Кармаласың по-любому. А балким мындай. Кенгуру, билесиңби азыр мен сени эмне кылам? Кыдыш. Ой, мен азыр итин чыгарам, бар. Азыр качып кетпесең, ой, итке талатып салам. Все, давай, братан, давай. Салам достар, ар бирибиздин үйүбүздө светти күйгүзүп өчүргөн включатель бар. Выкл. Апабыз балам светти өчүрүп кой. Ким эле өчүрүп атат? Парчанка түздөн 1 саат түз тур. Түздөн включательге. Жолдош включатель катарда жокер Каныбек уулу студия өчүргөн келди. Көрсө булар өчүрүп аткан турбайбы? Булар аскерге даярданып жаткан балдар. Повестка келип өзүнүн тез убакыттын ичинде кантип алып жүрүш турушун аскерге барып келген байкеси же досу үйрөтүп жатат. Парчанка түздөн 1 саат түз тур. Түздөн включательге. Жолдош включатель катарда жокер Каныбек уулу студия өчүргөн келди. Же болбосо элестеткиле, 9-рота кино тасмасына кирбей калган кадрлар. Парчанка түздөн 1 саат түз тур. Түздөн включательге. 100 нарядов вне очереди. Жолдош включатель катарда жокер Каныбек уулу студия өчүргөн келди. Я! Жолдош включатель катарда жокер Каныбек уулу студия өчүргөн келди. Ты на ушко скажи! Менин оюмча булар светти гана мынча өчүрүшпөйт. Жолдош муздаткыч, мен сизди ачып 1-2 помидор алып тамак жасаганы келдим. Жана эң аягында Жолдош унитаз, катардагы жокер Каныбек уулу сизди агызганы келди. Дүйнөдө статистикага ылайык ар бир 3-чү адам коңурук тартат. Арасында балдардын саны 5%, жаш жана орто жаштагы балдар 15-тен 30%ке чейин. Чоң кишилер арасында 40%ке көбүрөөк. Андай эмесе кийинки видеону көрөбүз. Стоп, бул жерде ит эмес адам жөнүндө сөз болуп аткан, туурабы? Ошондо балким иттердин 1% коңурук тартат. Жалгыз ушул ит гана.
Бул ит адамдай эле коңурук тартат экен. Очкиси да бар экен. Байкуш айыбай чарчаптыр. Кече түнү менен дискотекада жүрдү да иттер менен. Анан үйүнө келип жаккузиге жатып эс алып атат. Оозуна сигара, колуна чипсы гана жечпейт. Бул ит адамдай коңурук тартса ошондо тамакты вилка кашык менен жеп, анан жок достор, бул мурунку видеобуздун уландысы окшойт. Жолдош Курчатов катарда жокер канча болуу студия жүргөн келди. Байкасаңар аягында бирдекени эстегенде эле чочуп тура калды. Туй ата, жумушка кечиктим. Эртерээк баш керек ата, ошо талкалайт. Достор, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып NSI Кыргыз бренд дүкөнүнө ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушул жакшынакай футболка NSI Кыргыз бренд дүкөнүнөн алынган. Эгерде сиз ушундай футболка кааласаңыз, анда NSI Кыргыз бренд дүкөнүнө барып кийиниңиз. Толук маалыматты ушул даректен жана телефондон алсаңыз болот. Билбейм, бул видео каякта тартылган, ким тарткан, бирок мага жакты. Бирок бир нерсе жакпайт. Достор, видеону тартканда узунунан эмес, туурасынан тартып жүргүлөчү суранычы. Телевизор мындай турбайт да туурабы. Элестеткиле, биз да камераны мындайынан кармап туруп жылдырып тартсак эмне болуп кетет? Эми видеону карайбыз. Же булар да жанагы видеодогудай болуп, армияга даярданып атат. Барчанка түздөн 1 саат түз тур. Түздөнү Курчатовге. Жолдош Курчатов катарда жокер канча болуу студия жүргөн келди. Эм фантазияны кошобуз, элестетебиз, бул БТР сыйкырдуу. Анан ар ким келип өзүнүн каалаган нерсесин алып кетет. Же бул балдар жана танчики ойуну бар го, ошого аябай берилип кетип, апасы интернетти өчүрүп салса, анан эшикке чыгып ойной башташты. Спецэффект жетишпейт. Эми кайра жаныбарларга өтөбүз. Ким короз, ким тоок деген сөз жана оюн бар, Кийинки видеодон өзүңөр чечкиле. Ким короз, ким тоок. Мынаса, эр жүрөк баатыр, короз деп ошону айтса болот. Бул короз чын эле өзүнө ишенген короз. Же өзүнүн үйүнүн алдында. Эми кичинекейсинде ушундай го, үйдө баатыр жоодо жоош. Ортосунда байке жана бизди да кайраштырып койчу эле го чоң байкелерибизчи. Ошонун ролун ойнойт. Анан бөлүштүрө албайт. Эсиңердеби мурунку көрсөтүүбүздөгү корозду? Мына ушу короз окшойт. Тээ кичинекей баланы тепитип, анан баланын итине келди. Кызык, булар эмнеге урушуп жатышат? Тамак талашып атабы? Жок. Же ит короздун тоогуна тийишип койгонбу? Же тооктун ойнашыбы ит? Деп эле. Мына мен эми үчүн баарына күнөөлүү мышык экен. Ит мышыкка тийишкен. Мышык болсо корозго даттанган. Анан короз иши кылып мышык корозго ким болот билбейм. Досубу же баласыбы? Ким баласы? Мышыктарга тийишпегиле. Тийишсеңер могу короз келет дагы. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Жаныбарлардын тилин билгиңер келчү эле? Мен лично билгим келчү. Ит эмне жөнүндө үйрөтүп тап болду экен, мышык эмне үчүн мыялайт? Ал эми биз болсок койлордун тилин билген бир байкени таптык. Ба. 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 Марап аткан бала эмнени ойлоп тап болду экен? Кандайсыңар? Курсагыңар токпу?
Негизи жашоодо бул бала менен эч ким сүйлөшпөйт. Үйдө дагы, кыздар дагы, жумушта дагы. Анан айла жок сарайга келет дагы. Жок. Бул жанагы карышкыр менен жети улак деген жомоктон үзүндү. Бирок биздики улак эмес, биздики козулар да. Араң жеттим чурка бучуп, мен сени жеймин. Деп карышкыр тилин салаңдатып шилекейин агызды. Эми жейсиң. Бирок ошондон кийин карышкырдын башындагы жарасы бат эле кабылдап, көп узабай. Аз маарагандарын которуп көрбөйм бе? Силер сарайдын ичинде камалып жатасыңар. Зато биз кой болуп маарап атсак, сен адам болуп маарап атасың. Балким бул чындап эле кой, анан камерага тартып, анан өзүнүн козуларын мындай. Кыскасы туугандар мынтип мал менен мал болуп кеткенге чейин барбайлычы. А то яралаштагыдай болуп калбайлы. Жашоодо баарыбыз эле бири-бирибизди коркутабыз. Кредит жакындап келатат деп, кыш келатат деп. Ар кандай кыскасы. Бирок эч качан эч кимди ни в коем случае мынтип коркутпагыла. Байкуш бала психикасы өлдү. Максатына жетти тиги коркуткуч. Бирок эмнеге биринчисинде коркутуп келатып өзү каткырып ийди. Коркута албай баратып өзүнүн неудобно болуп кетти го. Неге маска менен коркут? Менин оюмча чын эле коркуткусу келсе, башка маска кийиш керек болчу. Же бул бала тарбиялагандагы жаңы метод, жаңы ыкма. Мисалы үчүн орус алып кетет деп коркутат, жалгыз калтырып кетем деп коркутат, кулагымды кесем деп коркутат. Бирок мынтип эмес да, Же ушунчалык эле коркуткуңар келип атса, кыргыздардын кээ бир клиптерин же кээ бир кинолорун көрсөтүп койгула. Excuse me. Эмне? Танышсам мен косонуп сизге. Бирок эч качан эч кимди ни в коем случае мынтип коркутпагыла, Мен да коркуп кеттим керек болсо. Excuse me. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып NSI кыргыз бренд дүкөнүнө ыраазычылык билдирип кетели. NSI кыргыз бренд дүкөнү, кыргыз бренд дүкөндөрдүн кыргыз бренд дүкөнү. Достор, эркек балдардын камыр жууганын көрдүңөр беле? Ооба, көргөнбүз. Кичинекей балдардын? Көргөнбүз. Уйдун камыр жууганын көрдүңөр беле? Это что-то новое. Ошей. Жакшы эле камыр жууруйун деп, баарын даярдап коюп, анан эшикке чыгып келичекти. Ошей. Уй тили менен камыр жууруп атыптыр. Биринчи жолу көрдүм. Жеп атабы. Жеп атса, ун жеген уйду тем более биринчи жолу көрдүм. Же бул ун эмес, балким какаи. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Демек жегенден кийин окуя мындай болгон. Уй, камыр жууруп берчи, мен дүкөнгө барып келе калайын. Булочка жасайбыз. Жууруп атам. Жок, андай эмес. Булочкага дебедим беле. Сен борсокко жуурсаган турбайсың. Негизи студенттер жатаканасында ушундай ситуациялар көп эле болуп турат. Жакшы эле тамак жасап, отуруп сонун жейин деп атсам, башка комнатадан балалар келип калат го. Анан аларды ушинтип кубалагың келет. Ошей. Бирок эң кызыгы уйдун унду жеп салганда эмес, үйгө чейин кирип келгенине болуп атпайбы? Ушунчалык наглый бети жок экен. Ошей. Ой, менин сүтүмдү ичкенде кыйынсыңар, Балдардын колуна очки же пистолет берип койсоң, дароо эле алар менен сүрөккө түшүп берет. Дагы эме шакек кийгенде сүрөккөчү. Кыскасы көрсөңөр азыр. Баланы карагыла эми. Ей. Кыйын коркуш керек. Атайын даярданыптыр да. Кепканы кийип, шакекти тагып, цепочканы бастырып, тапанчаны алып, көз айнек чечпейт экен. Эми аны биз кошуп коёбузчу, бала бактылуу болсун да. Байкасаңар футболкасында дзюдо деп турат. Олимпиада эмблемасы менен шакегинде Турциянын жанагы желегиндеги ай менен жылдыз турат. Ошондо бул түрк спортсмен өзүнө такыр ишенбеген спортсмен жанына тапанча алып жүрөт экен.
Менимче бул бир нерсеге даярданып атат. Чын, Голливуд кинолорунда снайперлер мынтип даярданат да. Ал эми бизде же болбосо бул Walt Disney'дин мультфильмдеринин фанаты. Эми бул бала бул видео менен бирөөнү коркутайын десе таптакыр эле болбой калды. Буга караганда жанагы маскачан бала жакшы коркутат. Үйдө батыр, жоодо жок деген ушул. Негизи кыргыздарда дайыма эле ушундай. Бир нерсе кылардын алдында баары эле жакшы, идеально бүт баарын даярдадың, бүт баарын чики-чики кылдың дагы, бирок аягында баары бир нерсе бузуп коет. Вот. Болду, тартылды. Туй, это микрофон иштебей калыптыр. Алатой антында эмнелер гана болбойт. Митингдер, майрамдар, концерттер. Площадь, центральная, Бишкек. Вот так вот у нас отжигают без музыки. Көрдүңөрбү? Бийлеш үчүн сөзсүз түрдө музыканын кереги жок. Эң башкысы жан дүйнөмдө музыка болсо болду. Площадь, центральная, Бишкек. Вот так вот у нас отжигают без музыки. Эмнеге так ушул аянтта эстеликтин алдында бийлеп атат болду экен. Ура, айлык алдым. Ура, площадьты наконец-то көрдүм. Ура, күн чыкты. Негизи бул эжекебиз кичинекей кезинде ырчы болгусу келчү да. Элдин алдында ырдап, элдер видео менен тартса деп, фанаттар келсе деп, максаты ишке ашты. Бишкек барсыңарбы? Укпай атам. Юху, Бишкек барсыңарбы? Укпай атам. Жаштар барсыңарбы? Алгачкы күйөрмандар дагы пайда болду. Кызыктуу видео экен. Уландысы мындан да кызыктуу, эй. Смотри, МВДшник. Вот так вот у нас эти сотрудники милиции тоже работают. Все. Сотрудник милиции делал свое дело. Күткөн эмес белеңер, дагы бир фанат кошулду. Милиция өзү келип тартып атат. Бирок эжебиз бийлегенди токтотту. Неге? Милиция байке аянтта фотограф болуп иштейт. Алан тиги эже тартып койчу деген да. Канча сом берем? 200. Кандайча? Фонтанын жанынан түштүңүзбү? Салаттардын жанынан түштүңүзбү? Анан мына азыр тартпадыңбы? 200. Же болбосо булар аялы менен күйөөсү. Ооба, жаным, жакшы бийлейсиң. Бас эми кеттик үйгө. Үйдөн бийлетпейсиң да. Бастыйм, апай. Сен бара бер, мен анан барам. Анда үйгө нан ала келе. Кыздарды кийим алып кетет анда. Ата, апа, бас кылайын. Эми видео тартып аткандар сөздөрүн окуп көрсөңөр. Смотри, МВДшник. Вот так вот у нас эти сотрудники милиции тоже работают. Все. Сотрудник милиции делал свое дело. Булардын үндөрүн адаттагыдай эле башка ситуацияларга коюп көрөлү. Смотри, МВДшник. Вот так вот у нас эти сотрудники милиции тоже работают. Все. Сотрудник милиции делал свое дело. Кыскасы бийлегиңер келип атса, музыкасы жок эле бийлей бергиле. Бирок жаныңарда мындай камерасы бар адамдар болбосун. Мына мен да бийлеп берем азыр. Барыңыздарга чоң рахмат. Бул ой тобо долбоор болду. Менин атым Актан. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана N-Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо биздин дарекке жөнөккүлө, же болбосо мынакей Мосон WhatsApp номерине. Ошол жолукканча, кезиккенче, чао, какао. Күлдүргөн кызыктарды, эл күйдүргөн кылыктарды тамашалоо чагылдырган ой тобо. Сонун кылат манайыңды жылмыңдатып, маңдайыңды жылмаюуну тартуулаган ой тобо.